керек болса sen кыргызыңа кыйын сүйлөйм кыргызчаны. Бар, o кыргызча билбеген кыргыздарыңа алып кел. Кыйын сүйлөйм керек болса. Ошондо кыйын сүйлөсөң жазып койбой жаңа кыргызча. Болду эми. А бул жерде эмнеге түрк тилинде жазылып турат? Неге? Түрк тилинде. А эмне кыргыз тилинде жазылган? Мыйзамсыз да бул. Туурабы? Кыргызча болуш керек сөз. Кандай муну ким түшүнөт? Бул жерде түркчө жазылып. Түрк тилинде. Кыргызчанын алдына, мамлекеттик тилди алдына. Баш тизмектер, сиздер бул жерге башталышында эле түрк тилинде жазып коюпсуздар. Бул биздин Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамы. Бул жерде кыргызча алмаштырасыздар. Качан? Biz bir günde değişik. Bir günde? Bir gün dersin, erten aldık. Эртең алмаштырасыздар. Erten değiştik. Кыргыз тилинде. Тизметтериндеги мыйзамыңызды барып билесизби? Билесизби? Жок, ешкандай сөз эле жазганбыз. Өзүңүздөр биле элеби? Жок, биз аны жок, ушкандай. Бошкун Сулаймановдун түйүнүн салып турганбыз. Жок, сиз жазып. Мен сизге түшүндүрүп айтам. Оңдоп коебуз, проблема жок. Салам достор, бул жер Ош шаарындагы Эфенди деген түрк кафеси. Биз буга чейин интернет желелеринен бул жерде аш тизмектеринде биринчи түрк тилинде жазып койгонун көрдүк. Ошону чын эле ошондойбу же башкача жазылганбы текшерели деп Ош шаарына келдик. Азыр тамактануучу жайдын ичинен кирип жетекчилигин өзүнөн сурайбыз. Уруксат, саламатсыздарбы? Мен атым Айтилек. Жөнүм Орозбеков, Кыргыз Республикасынын жаранову. Сиздерде аш тизмектерин көрсөм болобу? Жетекчилик ким? Жеңиш деген. Азыр ким жооп бере алат буга? Наныч бизди тартпаңыз чыкпашабыз. Жок, азыр эч кимди тартпайм мен. Буга жооп бере алабы бирөө? Азыр жооп бере турган барбы? Бул турса жанагы жараны булаке, сүйлөшөбүз, болмосо азыр мен чалып чакырып берем. Чакырып бересизби? Күтүп туралыбы? А сиз жооп бере албай ким? Жетекчи, Мен ишчимин ака. администратор. Ошо жеңиш деген бар. Базарга келип. Канча мүнөттө келет? Чалып көрүңүзчү. Айдай кылып. А бул жерде эмнеге түрк тилинде жазылып турат? Неге? Түрк тилинде. А эмнеге кыргыз тилинде жазылган жок? Мыйзамсыз да бул. Туурабы? Кыргызча болуш керекпи? Кыргызча болуш керек сөз. Карабайсызбы, муну ким түшүнөт? Жок, мыйзам бар да. Ал суроолорду мага бербеңиз, а мен ишчимин бул жерде. Ошону чакырыңыз анда. Мына бул жерде биринчи кыргызчасын кичинекей кылып жазып коюпсуздар алдына. А түркчө жазылып турат. Кыргыз тилинде жазыш керек да. Расмий тилде жазыш керек, орус тилинде. Мамлекеттик тилде, кыргыз тилинде жазыш керек. Орус тилде? Мамлекеттик тил бул кыргыз тил. Расмий тил бул орус тил. Мыйзам боюнча биринчи мамлекеттик тилде кыргыз тилинде чоң болуп жазылат үстүнө. Андан кийин астына расмий тилде жазылат. А бул жерде сиздерге башталганда эле чоң болуп түркчө жазылып турат. Түрк тилинде. Rusça, Kırgızca, Türkçe 3 gün yazması gerekli. Biz Жазылыш керек астына. Түрк тилинде астына сиздер түрк тилинде эң биринчи жазып коесуздар. Мына. Көрүүчүлөргө көргөзүп коем. Мына бул жерде бүт баары түркчө жазылган. Түрк тилинде. Кыргызчаны мынтип алдына, мамлекеттик тилди алдына коюшкан. Дагы башка аш тизмектер бар мындан башка? Келбейт экен да. Азыр неме да? Продуктага кеткиле. Азыр бул эмес, бош эмес ушу. Келиңиз анда сизге түшүндүрүп коеюнчу мен. Таптыңыз, мен эчтекеге жооп бере албайм. Мен бул жерде жөнөкөй ишчимин. Сураныч. Сиз кыргыз тилин түшүнөсүзбү? Мамлекеттик тил. Аз. Сизге түшүндүрсөм болобу анда? olur. Келиңиз. Мынауну көрдүңүзбү? Бул аш тизмектер, а? Сиздер бул жерге башталышында эле түрк тилинде жазып коюпсуздар. Бул мына биздин Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамы. Бул жерде жазылып турат. 26-берененин 2-бөлүгү. Расмий тилдеги текстин шрифтин өлчөмү чоңдугу боюнча мамлекеттик тилдеги текстин шрифтин өлчөмүнөн кичинерээк болуш керек жана анын оң же төмөн жагында жайгаштырылууга тийиш. Бул жерде расмий тил жок сиздерде. Расмий тил жок. Кыргыз тилин алдына коюп коюпсуңар.
Биринчи мамлекеттик тилде кыргызча жазылыш керек. Düşündüm. Мына кыргызча кандай болуп калат? Bu şeyde Kırgızca yazdık o kadar. Yani onu Kırgızca yazmışlar, burayı Türkçe yazmışlar. Şeyde Кыргызча алмаштырасыздар ушуну? hep ya değiştir, değiştir. Качан? Bunu bir günde değişir bu. Бир күндө? Yani bugün versek erten alırız. Эртең алмаштырасыздар. Ha, erten değiştir. Кыргыз тилинде. Ha. Бул жерде жана Hazır verdik. Burada değiştirdi, verdi bize bastı bir günde. сиздер интернетке чыгарып атасыздар муну? Жарнама кылып. İnternetten sileriz. Блогерлер чыгарып атпайбы Ben муну? size- Түркчөсүн, мыйзамын карабай эле. Ya ben Блогерлер чыгарып атат bizim жарнама. geldi geliş geldi bundan. Biz işleyik burada. Саламатсыз байке. Уруксатпы байке сиз менен сөйлөшкөнгө? Менин атым Айтилек, жөнүм Орозбеков, Кыргыз Республикасынын жаранову. Байке, муну аш тизмектериндеги мыйзам бузууларды билесизби? Жок, билбейт. Билбейсизби? Муну жасап аткан Кыргыз комиссиясы менен макулдашылган эмес беле? Жок, макулдашкан эмес, өзүбүз эле эме жазганбыз. Өзүңүздөр билип элеби? Муну Муну кандай түшүнүп атат? Бир түркчө жазылып атат. бул жерде биз неме кылганбыз. Түрктөр да келет да. Э. Анан ошо основной биздин немелерибиз түрктөр да. Кардарларбы? Ооба. Бул жерге кыргызчасын жазып коюп деле алдына жок дегенде мына кыргыз тилин үстүнө чыгарып анан түркчөнү алдына жазып койсо болот бул. Болот. Э? Бул менимче мамлекет Оңдоп койсо болот, проблема качан эмес. оңдоп коесуздар? Бүгүн эртең оңдоп коебуз. Мен сизге ушуну жакшылап түшүндүрүп кетейинби байке? Жок, түшүндүм мен негизи. Жок, мыйзам жагын, э? Бизге бирок неме айткан, бир кыргыз тилчиге текшергендечи. Не деп? Биринчи кыргызчасын жазып коюңуз деп. Жок, жана сиздерди бир таанымал эле блогерлер келип жарнама кылып аткан. Ошолор мунун бир мыйзамдуу жагын караган жокпу? Ошо пайпайлаган жарнамачылар. Жок, эми буган биз мисалы мыйзам жагын карап бер деп чакырбайбыз да. Биз Жок, ошолор карап коюш Жок, керек. эми алардын өзүнүн иши да. Биз аны сен ушуну карап бер деп биз айтпайбыз да. Жок. Биз Муну основной жаздырып атканда эле мисалга муну эмнеге кыргызча жазбаш керек деп сиз өзүңүз ойлонбойсузбу? Бүт эле оюна келген кыла берип анда. Жок, биз аны өзгөртүп коебуз, эч кандай проблема жок. Оштун Сулаймановдун түйүнүнө салып турган ошо Жок. түркчө жазып коюң. Мен сизге түшүндүрүп айттым, оңдоп коебуз, проблема жок. Иш меники. Мен өзүмдү тааныштырайын. Мен сизге башынан келип тааныштырам. Менин атым Айтилек. Тааныштыр элек, сиз келип эле байке сизби дедиңиз. Менин аты жөнүм Кана Айтилек көрсөтүңүз Орозбеков. бир нерсеңиз. Мен мынау боюнча муну. Менин аты жөнүм Айтилек Орозбеков, Кыргыз Республикасынын жаранову. Менин бул жерге тартканга укугум бар. Мага Кыргыз Республикасынын баш мыйзам конституциясы жол берет. Туура, өзүм деле аз сездим, ката кылыппын. Буга чейин оюма келбептир. Биринчи жолу көрүп атасыз. Биринчи жолу көрүп атам. Себеби мен бул жакта бул ачык баягы кантип дагы өнүктүрүш максаттары жүргөн үчүн буга мен маани бербептирмин. Оңдоп коем, болду, всё. Муну оңдордо мына Кыргыз тил комиссиясына кайрылсаңыз болот. Ошолор айтып берет, мисалга мына кайсы жерде мынтип кандай кылып жазылыш керек, мисалга кыргыз тилин мамлекеттик тилде жазылып туруп алдында жана курамы деп бүт бар кыргыз тилин. Андан кийин Курамына жазбайбыз, просто ушундай андан кылып кийин расмий тилде могу мамлекеттик тилден кыргыз тилинен расмий тил орус тилде кичинекей болуп жазылып алдына жазылат. Андан кийин анан могу биз мындай кылабыз. Биз кардарларыбыздын түшүнүктүү түркчө жазып болуш койсоңуздар үчүн болот. Андан кийин биз кыргызча эң түркчө биринчиде жазабыз. кыргыз тили туруш керек. Ооба. Чоң Алмашып калган, ооба, билем, алмашып. Көлөмү чоң Всё, болуп, болду, өзгөртөбүз. Башка суроо барбы? Башка суроо жок. Ушуну эле өзгөртүп алмаштырып коебуз. качан? Эртең үчкүн алмаштырам. Мен дизайны болгон балдарга барып айтам, алмаштырам, болду. Рахмат байке анда. Туура түшүнүп койгонуңуз. Салам алейкум. Менин атым ушул. Адептүүлүктү буздумбу мен? Сиз Маданият атыңызды айткан жок, мен атымды да сураган жок. Келип эле муну эмне деп атасыз? Мен сизге тааныштырбадым өзүм, видеодо турбайбы? Коюңуз, кайталаңызчы ошол жерин. Келип эле мен правдап келсем сайлып. Байке, саламатсызбы дедим, туурабы? Саламатсызбы дедиңиз, сизби дедиңиз. Ооба мен деп койдум. Анан мынау туура эмес дедиңиз. Оңдоп коем 2 күндө, эч проблема жок. Болду, оңдоп коюңуз анда. Оңдоп, ошондо сүйлөшүп отур. Адам мындай. Кыргызстанда bunday маданияттуу, bunday тартиптүү бала сиз жок. неме Керек кылып болсо эле сиз үйрөнүп алыңыз. Сиз туура эмес Мамлекеттик сүйлөп кыргыз тилди келдиңиз. жазып Сиз койсун улутту биринчи. бөлүп атасыз. Мен улутту бөлгөн жокмун. Улутту бөлүп атасыз. Мен бирөөнүн улутун айттымбы бул жерден? Улутту айтып атасыз го, Не түркчө дедим? жазба деп. Айтып атасыз го. Эмне түркчө жазып Мамлекеттик атасың тилде деп. кыргыз тилине жазылыш керек. Ошону айттым мен. Ошону сүйлөшүп, жакшына айтыш сүйлөшүп, керек. сүйлөшүп, Биринчи маданиятты үйрөнүп ал мына баладан. Сен керек болсо сен кыргызыңа кыйын сүйлөйм кыргызчаны. Бар кыргызча билбеген кыргыздарыңа алып кел. Кыйын сүйлөйм керек болсо. Ошону кыйын сүйлөсөңөр жазып койбой жаңары кыргызча. Болду, эми. Бар сен Аялдар орусча менен сүйлөгөн кыргыздарыңа айт, уктуңбу? Хорошо деп коюңузбу?